Mugallimlerge karata urmasıydın tömöndöşü, зордук, зомбулук фактыларынын көбөйүшү олуттуу көйгөйгө айланды. Акыркы убакта коомдо абдан кооптуу тенденция күчөп жатат. Мугалимдерге ата-энелер тарабынан кол көтөрүү, орой мамиле кылуу, окуучулар мугалимди сыйлабагандыгы, социалдык тармактардагы мугалимдерди мазактоо, мунун баары жөн эле бир тартип маселеси эмес, бул мамлекеттин фундаментине урулган сокку деп билем. Эгер мугалимди сыйлабаган коом болсо, ал коомдун келечеги да күмөн болот. Бүгүнкү күндө мугалимдерибиздин дагы мотивациясы төмөндөп жатат десек жаңылышпайм. Себептенде коомдо кадыр барктын түшүшү корголбогон, көпчүлүк учурда моралдык басым астында. Эгерде кээ бир ата-энелер мугалимдин сыйлаганды билбесе, анда биз мамлекет тарабынан мугалимдерди сыйлоону үйрөтүп жана мажбурлашыбыз керек. Ушундай шартта биз кантип сапаттуу билим берүүнү талап кыла алабыз? Мугалим өзү корксо, ал кантип эркин окутат? Мугалим өзү бааланбаса, ал кантип балдарды шыктандырат? Кесипке кызыгуу дагы азайып жатат. Эң коркунучтуу жагдай келечекте мугалим болом деген жаштардын азайып жаткандыгында. Бүгүнкү абалды көргөн жаштар мен мугалим болбой эле коеюн деп жатышат. Бул эртеңки күн үчүн чоң коркунуч. Эгер бүгүн чара көрбөсөк, эртең мектептерде мугалим жетишпей калат.